Ошондо канча бир неме товар оборот. Бул жерде өкмөт коюп берген ставка бар. Оборотуңуз 4 миллионго чейин болсо, айына 1554 сомдон. Анан коэффициент каралган, ошол ар райондук өзүнчө. Ошого карап сизге мондак чатканда 1554 сомдон айына. 4 миллионго жетпей калса. Siz özünüz айтасыз. Менин оборотум бир жылда болушу мүмкүн, 4 миллионго жетпейт деп. Эгерде жок, менин клиентим булчу 4 миллионго чейин деп айттым эле, бирок меники 8 миллионго жакындап калды. Ошону мен барып туруп салык кызматына көбөйтүп коюн деп өзүңүз барасыз дагы. Туугандар, мен 4 миллионго чейин бергенмин, бирок меники азыр клиентим чыгып көбөйүп атат. Ошону 8 миллионго чейин которуп коюн деп өзүңүздөр которуп коесуздар. Siz эгерде сиздики андан да Кудай буйруп эми Алла Таала берип калса 20 миллионго чыгып кетсе дагы жакшы болот да. Айтасыздар анда, бул заявительный характер, өзүңүздөр айтасыздар. Менин оборотум мынанча деп. Ошого жараша салыгын төлөйсүздөр. Сиздерге кара суу менен Дордойго ККМ менен мына кара суу ичиндеги базарларга сатсаңыздар, ичиндеги ККМ менен СФ колдонулбайт, ЭТТН колдонулбайт. Ошонун эгерде сиздер болсо мисалы үчүн 8 миллионго чейинки оборотум бар деп заявительный характер берип коесуздар. Ошого жараша айдын башында эле бул жерге эми элди калкты төлөө кичинекей борборун ачайын деп атабыз. Банк турат, соцфонд турат, салык кызмат турат, Минюс турат. Ошол жерге барып эле же Эм банктан үйүңүздөн чыкпай эле төлөп койсоңуздар болот айдын башында эле. Кара суу базарында 2300дөн 2500ге чейин баягы келип кетип иштегендер бар. Алар өздөрүнүн салыкты мына патент түрүндө эле айтайын, патент түрүндө 7-9-8 миллиондон 9 миллионго чейинки ай сайын төлөп турчу салыкты патенттин негизинде төлөшчү. Ал эми азыр болсо, эгерде менин оборотум 4 миллионго чейин лотокто иштесем, анда 1,5 миң сом эле төлөйм. 8 миллионго чейин болсо, анда жылына 42 миң сом, 3,5 миң сомдон туура келет экен. Ошону төлөп коем. Эгерде андан жогору болсо, 15 миллионго чейин болсо, анда 168 миң төлөнгө туура келет. Бул деген сөз акыйкаттуу болот. Себеби дегенде мурда 10 миллиондук товарым бар деле 2300 сом төлөсө, ал эми ошол эле 100 миңге жетпеген товар оборотум болсо, ал деле бир деле төлөчү да. Азыр болсо акыйкат, эгерде сенин кичинекей товар оборотуң болсо, анда кичинерээк төлөп кой, азыраак төлөп кой. Чоң товар оборотуң болсо, анда чоңураак төлөп кой деген маселе эле. То есть өзүнүн оборотуна, кирешесине төлөнө турган салык болуп эсептелет. Башка кичи базарлар жана базарларга Кыргызстан боюнча өзү 379 рынок, мини рыноктор бар, базарлар жана кичи базарлар. Алардын ичинен социальный значимый стратегический объект деп туруп, эки базарда бөлүнгөн да. Бул Кара суу менен Дордой базары. Ошол эки базарга гана ичинде сатыла турган товарларга счет фактура жана кассовый аппарат берилбейт, колдонулбайт. То есть ал эми башка базарлар 446 токтом менен бекитилген, башка базарларда 0,1% обороттон төлөйт, бирок эсе фактура менен кассовый аппарат колдонууга милдеттүү болуп эсептелет.